Награждается Мурадылов Байел. Байел буга чейин мелдештерде 2-чи орунду камсыздап келген. Шахмат менен 4 жылдан бери алектенет. Бул жолку оюнда 10 жашка чейинкилер арасында президенттин кубогун жеңип, 1-чи орунду ээледи. Мындай жеңишти ал өзү да күткөн эмес. Я был очень рад, это было неожиданно. Мен абдан кубанып жатам. Буга чейин дайыма 2-чи орунду алып келгем. Мага президенттин кубогун алыш күтүүсүз болду. Мындан да чоң сыйлыктарды алганга аракет кылам. Турнирге 6-дан 14 жашка чейинки балдар катышты. Арасында 3 жашынан тартып алектенгендер бар. Алар бул мелдештин эң кенже катышуучулары болушту. Катарында 10 жашка чейинки оюнчулар арасында Айжан Сабырбекова бар. Мен президенттин кубогун жеңип алдым. Дагы да көп машыгып, ойноп, мындай белекти дагы алам деп ойлойм. 350 жаш оюнчулардын башын кошкон шахмат федерациясы бул мелдешке чейин жер-жерлерде тандоо турун өткөргөн. Федерация башчысынын айтымында шахмат боюнча чемпиондор булар генийлер. Дүйнөдө шахмат боюнча 16 гана жеңүүчү бар, андыктан бул оюн акылдуулардын таймашы. Это один из любимых турниров детских. Биз балдардын бул оюн менен алектенгенине сыймыктанабыз. Ата-энелерге балдарын шахмат менен алектенүүгө берүүсүн кеңеш кылам. Анткени алар акылдуу, принципиалдуу жана стратегиялуу ой жүгүртө алган жаран болуп чыгат демекчимин. Жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземине мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов катышты. Келечектеги гений оюнчуларын өлкө башчысынын атынан куттуктап, мындан дагы чоң жетишкендиктерди каалады. Башкасын билбейм, балдарыма барсам жакшы болот эле. Менин республиканын булуң бурчунан келген кичинекей досторума чоң салам айта барыңыз. Менин белектеримди тапшырып коюңуз. Жана ушул соревнованияга катышкан бардык балдарга, республиканын булуң бурчунан келген балдарга аябай чоң окуудагы, спорттогу чоң ийгиликтерге жетишсин деп бизди жөнөттү. Урматтуу кичинекей достор. Окуучулардын жыйынтыгы менен машыктоочулар да кубанычта. Алардын жеңиштери талбаган эмгектердин акыбети экенин айтышат. Выполняет порученные домашние задания, решает. Эмир 3 жылдан бери шахмат менен алектенет. Мына минтип бүгүн президенттин кубогун жеңди. Бул машыктыруучунун, ата-энесинин жана Эмирдин эмгегинин жыйынтыгы. В первых турах было не так уж и сложно. Биринчи турда мага анча деле кыйын болгон жок. Кийинкилеринде кичине күчтүү атаандаштар туш келди. Ошондо мен жакшылап ойлонуп, жүрүштөрдү караштырып, жыйынтыгында жеңип чыктым. Белгилей кетсек, бул турнир 2013 жылдан бери өткөрүлүп келет. Ага катышуу үчүн каалоочулардын арасында тандоо өткөн. Бул жылы турнирге республиканын бардык аймактарынан 350 окуучу катышты. Мелдеш швейцариялык система боюнча 5 категорияда 7 тур менен өттү. Анара Мамбеткадырова, Улукбек Абдиев, ЛТР Бишкек.